Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер жана магистранттар. Бүгүн биз адаби окуу сабагындагы окуучунун окурмандык ишмердүүлүгүн калыптандыруунун талаптары жана шарттары деген темадагы бүгүнкү лекциябыз уланмакчы. Демек биз ушул теманы талкуулоодо жана аны жеткирүүдө сиздер менен ушул кенже мектеп жашындагы балдардын кандай шарттарда ушул деңгээлге жете алат, алардын кандай жолдору бар жөнүндө бүгүнкү лекциябызда биз колдомокчубуз. Демек баштагыч класста окуу анан окурмандык ишмердүүлүк деген эки чоң термин менен иштешебиз да. Себеби балдарды окутпай балдарга биз окуган үйрөтпөй туруп окурмандык ишмердүүлүктү калыптандыра албайбыз да. Ошондуктан биз көбүнчө ушул окуу деген бул эмне деген, бул кандай окуу процессинде кандай ролду ойнойт, анан окурмандык деген кандай ролду ойнойт, ушулар жөнүндө бүгүнкү биздин лекциябызда каралат. Биринчи окуу бул окурмандын өзүндө болгон билимдерди, сунушталган тексттеги маалымат же окулган тексттин мазмуну аркылуу өз ара өнүгөт да бул. Демек биз ошол бала биринчи текстти көрүп, текстке чейин тамга менен таанышат да. Биз тамганы окуганды, анан жазганды үйрөтөбүз. Демек биринчи балада ушул көндүм пайда болуш керек. Андан кийинки процессте окуу бул ошолорду үйрөнүү аркылуу бала сүйлөөгө, айтууга, угууга, андан кийин түшүнүүгө ээ болот да. Демек биз ошол процесс жүрмөйүнчө биз балдарды окууга үйрөт. Үчүнчү жолунда бул окуучу бул ушуларды үйрөнүү аркылуу окуучуда бир кандайдыр бир окуучуда көндүм, шыктануу же болбосо билим, билгичтик же болбосо ошол компетенттүүлүгү пайда болот да. Окутуу процессинде биз окуу калыптангандан кийин балада окурмандык ишмердүүлүк болуш керек. Бала текстти окуйт. Текст окуу аркылуу андан ары биз баягы балада бир кандайдыр бир көндүм пайда болот да. Көндүмдү ишке ашырыш үчүн демек балада ишмердүүлүк, окуу ишмердүүлүк деген чоң бир проблема изилденет да. Себеби биз балдарды дайыма эле текст окуш үчүн тамга тааныгандан бала ошол текстти кызык окуш үчүн ишмердүүлүк пайда болуш керек экен да. Бул ишмердүүлүк да бир чоң процесс экен да. Демек окуунун аны окуу аркылуу бала ошол текстке ой жүгүртүп, текст аркылуу ойлонууга, алар жөнүндө алдын менен иштөөгө өзгөчө маани берет. Демек биз билим берүү процессинде бул окурмандык баланын китеп окуу жөндөмдүүлүгү катары түшүнүшүбүз керек экен. Ошондой эле үчүнчүдөн окурмандык ишмердүүлүк бул акыркы жогорку стадиясына жеткенде бала окуунун техникасын өздөштүрүүгө, аны ой жүгүртө алууга дагы бир топ аракет жасайт экен. Окутуу процессинде демек биз ушуларды кантип окуу ишмердүүлүгүн кантип биз андан ары улантабыз же болбосо калыптандырабыз деген биринчи биз ошол балдар үчүн да талап, мугалимдердин өзүндө бир кандай бир талап иштелиш керек экен да. Демек биз аны бир канча талаптар аркылуу бөлө алат экенбиз да. Биринчи талап бул баланы китеп менен кантип иштеттирүү керек деген проблема бар да. Биз демек алар менен иштөө үчүн мугалим менен окуучунун ортосунда кандай бир карым катнаш жүрүш керек экен да. Ал эми экинчи талап болсо балдарды окууга кызыктырууну мотивдеш, ошо китеп окуу болгон мотивдештириш керек экен. Алар үчүн эң биринчи балага кызыктуу китептерди тандашыбыз керек экен. Анан автор жөнүндө маалыматтар, демек бул жерде көбүнчө биз чыгарманын жанрына жараша өзгөчө басым жасайбыз да. Анан биз ошолор аркылуу балдарда бир кандай бир деңгээлде ошолорду алдыга жылдырабыз. Ал эми үчүнчү талап болсо, үчүнчү талап баланын китеп окуусунун изилдөө, аны өнүктүрүү үчүн бул жерде ата эненин ролу да өтө күчтүү да. Демек биз ата эне менен иштөө талабын да аткарышыбыз керек болду. Анан китепти төртүнчүдөн бул китептерди окурмандарга, жалпы журтка кең жайылтып, ошо китепти биз дайыма баягы балдар менен иштеп, ошо китептин мындан аркы рекламалап жүрүүгө дагы бир топ шарттар түзүлөт экен. Демек бешинчи талап биз балдар менен иштөөдө ошол ылайыктуулугун, кызыгуусун эске алуу менен ошол талаптарды биз аткара алат экенбиз. Эми алтынчы талап болгондо биз сөзсүз чыгарманын жанрын тандайбыз да. Демек биз баштагыч класстын балдары көбүнчө жомок түрүндө элдик өзек чыгармаларды көп окууну каалашат. Себеби алар ошого бул жомок элдик өзек чыгармаларда балдардын өзүнүн жаш өзгөчүнө караган тандалган жомоктор бул балдар кызыгат. Ошол жөнүндө көп ойлонууга, ошондой китептерди окуганга аракет жасашат экен да.
Эми биз ошол 7 талап болгондо балдардын ошо тексттин көлөмүнө анын ар түрдүү шарттарын эске алышыбыз керек экен. Ал эми 8 талап болгондо баштагыч класстын балдары көбүнчө ошол текстти иллюстрация же сүрөт боюнча иштегенди өтө каалашат да. Демек биз ошол текстти тандоодо да же болбосо чыгарманы тандоодо дагы ошол балдардын жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен алардын кызыктуулугун, алардын баалуулугун, анын ичинде окуяларга биз өзгөчө көбүрөөк көңүл бурат экенбиз да. Эми ошондон 9 талап болгондо, демек ал китептин сырткы жасалгасы да балдардын баягы китеп окууга болгон кызыгуусун арттырат экен. Себеби китептин сыртындагы жасалгаланышы дагы бул балдарды бир топ алдыга жетелейт экен да. Эми 9 талап, 10 талап болгондо биз балдардын чыгарманы тандаганда биз балдардын баягы чыгарманы тандоосун, ошонун композициясын өтө эске алат экенбиз да. Жаш курактык өзгөчөлүктөрүн, кенже мектеп жашында балдардын китеп окуу жөндөмдүүлүгүн биз тандайт экенбиз да. Андан 11 талап болгондо сөзсүз биз ошолорду тандоо аркылуу балдардын кызыктыруунун жолдорун, шарттарын издөө менен ошол балдардын китеп окуу окурмандыгын биз дайыма ошолорду алдыга жылдырат экенбиз. Эми окуу ишмердүүлүгүнүн шарттары кайсылар болду деген. Демек биз талаптарын аткаргандан кийин шарттарына өзгөчө басым жасайбыз да. Себеби баштагыч класстын балдары булардын жаш өзгөчөлүгү бардык окуу материалдарын тез кабыл алат, тез унутат да. Ошон үчүн биз дайыма балдар менен иштешкенге ар түрдүү жолдор аркылуу иштешкенге аракет жасайбыз да. Эң биринчи шарты класс адабий окуу жана класстан тышкаркы окуу сабактарынын экөөнүн тематикасы бирдей болушун карашыбыз керек экен да. Себеби адабий окууда өтүлгөн тексттердин уланысы катарында класстан тышкаркы окууда бул пайдаланыш керек экен да. Биз ошол аркылуу дагы ал календарь план түзүүдө биз ошону сөзсүз эске алабыз. Себеби балдардын шарт ошолордо эки тема эки жака жетелеп калбаш керек. Демек биз ошол эки теманы эске алабыз. Ал эми экинчи шарт болсо окуу ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жүрүш үчүн дайым үзгүлтүктүү жүрүш керек экен да. Себеби каникул мезгилинде балдарга тапшырмалар берилет. Бул шарт сөзсүз бул жыл бою улантырыш керек экен да. Себеби бул балдар биз жогоруда эскерткендей баштагыч класстын мугалимдери тез кабыл алат, ана балдар тез кабыл алат, тез унутат да. Ошон үчүн биз ушул шартты аткарыш үчүн дайыма ошо балдар менен китеп менен иштөөгө өзгөчө көңүл бурат. Ар түрдүү шарттар бар экен. Демек биз балдар менен жолугушуулар түшүшү мүмкүн экен. Каникул мезгилинде дагы ар түрдүү тексттерин иштөөгө ошолорду биз талкуулоого өзгөчө маани берет экенбиз. Ал эми 3 шартында болсо окурмандык бул кызыгууларды жогорулатуунун максатын пландаштыруу үчүн ар түрдүү ишмердүүлүктү аткарат экенбиз. Биз көбүнчө эле баштагыч класстын балдарында текстти окуганга өзгөчө маани беребиз да. Ошо текстти окуганда бала кандай мааниде түшүндү деген мугалимдин эң биринчи көңүлү ошондо болуш керек экен да. Текстти бала кандай түшүнүп атат, кандай алып бара алабыз? Биз ошол аракетти аткаруу менен талаптарды аткара алат экенбиз. Ал эми 4 шарт болгондо биз сөзсүз адабий окуу сабагы бул баштагыч класстын негизги предмети катары эсептелет. Себеби адабий окуу сабагы аркылуу бала окуганды анан жазганды үйрөнөт да. Бала текст окубаса башка предметти өздөштүрө албайт деген чоң бир проблема турат да. Демек биз ушуну аткарууда биз ушул предметтин башка предметтер менен байланышын өтө мындай жогору стадия карай алабыз. Себеби азыркы талапка жараша биз балдарды текстти интеграциялуу окууда өзгөчө маани жасайбыз да. Демек адабий окууда текст окуу аркылуу бала эң биринчи сүрөт искусство сабагына байланышат да. Себеби ар бир текстти бала ошол текстин сүрөт аркылуу байланышын өз оюн көбүнчө өз оюн ошо тексттеги сүрөттөр аркылуу бериш мүмкүн да. Себеби биз ошого өзгөчө көңүл. Эми 5 шартына келгенде биз окуу ишмердүүлүгүн мектептеги мугалимдер гана, китепканачылар, ательлерди тартуу менен бул биз алдыга жылдырат экенбиз. Бул окурмандык ишмердүүлүк жалаң эле мугалимдин жетекчилиги менен ишке ашпайт экен. Бул дайыма ушул шарттар аркылуу жогору жака жылып отурат экен. Эми биз окурмандык ишмердүүлүктү калыптандырууга карата технологиялар сөз пайдаланыш керек экен да. Азыркы шартка байланыштуу биз биринчи эле ошол инсерт менен окуйбуз. Инсерт технологиясын пайдаланабыз. Блумдун таксономиясын пайдаланабыз. Бир канчасын биз сунуштап атабыз. Биз буларды ошол пайдалануу менен балдардын жекече өнүгүүсүнө өзгөчө басым жасайт экенбиз да. Себеби балдарга бул баштагыч класстын балдары дайыма мугалимден чыгармачылыкты талап кылат да. Текст окуп эле калып калбастан ошо тексттин маанисин түшүнүш үчүн технология
технологиялар чоң жардам берет экен. Себеби баланын ошол текстти өз алдын иштөөсүнө дагы булардын өзгөчө пайдасы бар экен. Эми жалпылап айтканда биз окурмандык ишмердүүлүктү калыптандыруу үчүн ар түрдүү шарттар бар экен да. Бул окуу хрестоматиясы болуш керек экен, аудио китептери болуш керек экен. Биз аларды дайыма мындай жетектеп турат экенбиз. Ошон үчүн биз аларды жетектөө менен балдардын окуу ишмердүүлүгүн калыптандырат экенбиз. Демек дайыма бул баштагыч класстарда окурмандык ишмердүүлүк бул чоң проблема да. Бул мугалимдин дагы чыгармачылыгын талап кылат, окуучунун дагы, ата-эненин дагы бардыгы талап кылынды. Ошол шартка жараша бул толукталып, кошумчаланып өнүгүп турат да. Демек, окурмандык ишмердүүлүк дайыма бул изилденип туруучу, кошумчаланып туруучу, алдыга жылуучу биз үчүн бул билим берүү процессиндеги чоң бир проблема катары окулуп үйрөнүлөт. Биз сиздер менен жалпы ушул окуу ишмердүүлүгүнө арналган өзүбүздүн жакшынакай лекциябызды талкуулоо менен сиздер менен бир топ иш аракеттер жүргүзүп алдык. Мындан ары да ушул лекцияны улантабыз деген ойдобуз. Сиздердин көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.